Келгиле, 11,16dan 12 кемитүү 5,16dan 8 амалын аткарабыз. Бул сандардын айырмасы эгерде жөнөкөйлөтүлө турган болсо, анда жөнөкөйлөтөбүз. Анда эмесе кеттик. Алгач 11,16dan 12 бөлчөгүн биз 11 кошу 16dan 12 деп жазып алсак болот. Анда кийинки аралаш бөлчөктү дагы бул түрдө жазып алабыз. Бул жерде кийинки бөлчөгүбүз 5,16dan 8. Анда бул бөлчөктү 5 кошу 16dan 8 деп жазып алдык. Бул жерде сандардын айырмасын эсептөбүз керек. Анда кайра жазып алалы. 11 кошу 16dan 12 бөлчөгүнөн бул жердеги сандардан биз кемитүүбүз керек 5,16dan 8 бөлчөгүн. Анда бул жерде кемитүү амалы берилген. Бул кемитүүнү биз кашанын ичиндеги ар бир сан менен көбөйтөбүз. Көбөйтө турган болсок, анда -5 -16dan 8 болуп өзгөрөт. Же болбосо мындайча дагы ойлосок болот. 11 кошу 16dan 12 амалынан алгач 5ти кемитебиз жана андан дагы кемитүүбүз керек 16dan 8'di. Биз ошондо толук 5,16dan 8 бөлчөгүн кемиткен болобуз. Анда бул жерде амалды аткаруу үчүн алгач бүтүн сандардын маанисин таап алсам болот. Демек бул жерде бүтүн сандар 11 кемитүү 5 амалын аткарам жана ага кошумун мен бөлчөктөрдүн маанисин таап алуу керек. Бул жерде берилген бөлчөктөр 16dan 12 кемитүү 16dan 8. Анда бүтүн сандардын мааниси бул жерде 6га барабар. 6 кошу бул жердеги бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей. Демек мен алымындагы сандарды гана кемитемин. Бөлүмү 16 боюнча калат. 12ден 8ди кемитсек 4. 6 кошу 16dan 4. Демек анын мааниси кайра бизге 6,16dan 4 бөлчөгүн берет. Бул жерде 16dan 4 бөлчөгүнүн өзүн карай турган болсок, анда дурус бөлчөк. Биз бул бөлчөктү кыскартсак болот. Башкача айтканда, бул бөлчөктүн алымын дагы бөлүмү дагы бир санга бөлүнөт. 4кө бөлүнөт. Анда алымын 4кө бөлөбүз, бөлүмүн дагы 4кө бөлөбүз. Бул жерде бүтүндө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бүтүн ошол боюнча калат. Бүтүн 6. Ал эми 4тү 4кө бөлсө 1, бөлчөктүн алымы 1, 16ны 4кө бөлсө 4, бөлчөктүн бөлүмү 4, 6,4'төн 1. Бул жердеги амалдын мааниси 6,4'төн 1ге барабар.